мынакей азыр эле өчтү да, мына өчүп калыптыр. Мына күндүн ысыганына байланыштуу. Менде печка жок, ушу жай кышындасы октябрдан баштап от чаап баштайм. Ушу от көмүр менен отурабыз бизчи. Светибиз жок да. Жайында тамакты кайка бышырасыз? Эшикке бышырабыз. Эшикке очокко бышырабыз. Махпурат Үсөнова Ош шаарындагы Алай 1 кварталына отурукташып калганына 15 жылга чукулдады. Алгаш тамсалганда үйдүн жанына бийик түркүк орнотуп, электр энергиясын кошуна үйдөн өздөрү эле тарттырып алышкан. Андан бери жеке жашоосунда бир топ өзгөрүүлөр болду. Бирок аймактагы жарык маселеси оңолбой эле койду. Жалгызбой эненин бардык тиричилиги очокко байланган. Электр энергиясынын күчү кечкисин жарык жандырганга араң жетет. Мен мына пилтем сайбайм. Духапкем сайбайм, сай албайм. Ушу жарыктандыруу гана ушундай экономичный лампочканы саям. Неге экономичный сай? Беркиндей көтөрө албайт. Себеби мындай үлүңдөп жакшы бербейт да жарыктычы. Анан дагы ушу эсептегичим көбүрөөк келет. Эмне себептен көбүрөөк келет билбейм. Ону айына ушу 500-600 төлөйм. Менде эч нерсе жок. Ушу лампочкага эле 500-600 төлөйм. Махпурат айым үйүнүн жанындагы ишенген түркүгүн да көрсөттү. Убагында бир үйгө эсептелинип, кыргызча эле жасалган түркүктөн кийин башка тургундарда чубалгы улап кетишкен экен. Мына таякта, мындай эле таякты сай болгонбуз да. Жөнүндө жерге сайып койгонсуздар. Отургузуп сайганбыз да, бышыктап сайганбыз. Анан бунун үстүнө мынандай аябай уланган жерлер. Ким улаган? Өзүбүз эле. Анан электриктер келет, жөн эле пулун алып кетет. Булар менен бир да чатактары жок. Текшербейт деле. Учетчик канча болду? Кайсыл үй жаңы болду? Келет учетчикти коет пулга. Ушундай элдин проблемасы менен эч жак ойлонбойт да. Анан бул улана берип, мынакка дальше кеткен үй жаккачы. Утуруп кабелди жаңылай беребиз. Ол үзүлө берет. Эми мына ан жерден дагы үзүлгөн да. Бул эми мынау азыр менин үйүмдө эч ким калбай калат. Жай саратан күнү үйлөр баары азыр пластик болуп калган. Ушудан корком да, бизге ham ушундай шарт түзүлөбү экен депчи. Ушул светибиз ушундай проблемасы көп да. Уй келет, мал келет, жылкы келет, аябай сөйкөншөт айдайбыз. Иланчы жок айдайбыз да, аны эмне кылабыз? Карап турбайбыз. Алай 1 кварталынын жогорку бөлүгүндө ар бир үйдө абал ушундай. Аймакта 200дөн ашуун кожолук бар. Жер салыштырмалуу арзан болгондуктан бул жака отурукташкандар жыл санап көбөйүп жатат. Улам жаңы келген үй бүлө тамынын жанына түркүк орнотуп, чубалгыны да өздөрү улап, жашоо кечирип келишет. Кызыгы энергетиктер жаңы үйгө эсептегич орнотуп, электр энергиясы үчүн акы алып кеткен менен үзүлгөнүн улап, бузулганын оңдой турган кызмат жок. 10 жыл болду бул жерде жашаганымачы. 10 жыл болду ушул жерден бул үстүдөн бир столбадан 13 үй тартканбыз. Мынал столбалар бардыгы бирип, үйдүн башына чейин 13 үйгө кеткен да светчи. Саат 4төн кийин нан жаба албайбыз, топкага нан жаба албайбыз, чай кое албайбыз. Свет бир топканы сайып туруп, бир плитаны сайсак автоматически таштайт. Жамбайт да. Жамгыр жаганда светибиз өчүп калат. Анан баягы светти экономдой турган лампочка алганбыз бул жерде бардыгыбыз ошонун немесиненчи. Берки лампочканы жансак, ошону исправили эле жанат. Немеси жарык бербейт да. Мына столдун состояниясын көрүп атасыңарбы? Муну биз алып келип аргасынан жөлөгөнбүз. Мына өзү эле турчу эле. Мунун базардан сатып келгенбиз. Өзүбүз сатып келип койгонбуз. Катык шамал болгондо үзүлүп, оона мен үйүм жана күйүп турат. Темир. Ошо темирдигинен калган. Эгерде ошол жагат болгондо үйүм өрттөнүп кетпек. Ошол силерге бизге столба коюп берсеңер дейбиз. Сиздин эң өтүнүч ошол. Тең жарымынан сынган, бир тарапка оогон, чирип жыгылайын деген тирөөчтөр аймакта кадам сайын кезигет.
1, 2, 3 карыш. 3 карышка дагы жетип жетпейт экен. Жерден дал ушундай эле бийиктикте бул чубалгы аркылуу кадимкидей бир жерден экинчи жерге ток кетет экен. Алай бирдин жашоочулары ушундай эле шартта күн көрүп атат. Байкасаңыздар, бул жерге бир 2 жашар, 3 жашар балдар келип ойношу мүмкүн, колу жетет, асылышы мүмкүн. Бул жергиликтүүлөрдүн айтымында Алай бирдин көп эле аймагында ушундай абал. Айласыздан атайын адистер келип столба коюп бербегендиктен жергиликтүүлөр мондай кыска жыгаштарды орнотуп деле кадимкидей ток линиясын тартып алышкан. Эгерде дал ушул линиялардын бир бөлүгүндө кокустуктан тешик жарала турган болсо, кармаган адам же жакын өткөн адам өмүрү менен коштошору анык нерсе. Бул жаңы конуштагы элди жараткан өзү эле сактап келе жаткандай. Жергиликтүүлөрдүн айтымында чындап эле салаңдап турган чубалгыларга жаш балдар асылып ойнойт, көрүп калса чоңдор урушуп кубалайт, көрбөсө наристелер Кудайга аманат. Карап турабыз, кыйкырабыз. Ал мынаңы, ой, мынандай атат, мына жаш балдар мынандай ойноп атат, асылып алат деп биз эме кылабыз, кыйкырып карап турабыз. Ана мына жер мына кара жөргөмүштүн уясындай болуп элишип турат мына. Карасаң мына. Ана кокус баң саң этип бирдеке болсо мына менин үйүмө залалы келеби? Алай бир кварталынын бир бөлүгүндөгү бул акыбал мурдараак отурукташкандарга да кедергисин тийгизип жатат. Аз калкка ылайыкташкан мамычадан бир канча кожолук электр энергиясын тартып, жарыктыктын жетишсиздиги баарына бирдей. Мына өштү. Мына бир лампочканы да эмете албайм, мынакей жанбайт. Бир лампочканы көтөрө албай атат. Өчөт. Азыр бир эмени иштет, сайды ток печке. Ана эми күйдү мынакей. Ток печкени өчүргөндө кайра күйдү мынакей. Айрыкча орулуу баланы караган Ракия Жолоновага кыйын болду. Ал наристеси күн-түн атайын аппаратка уланып жатканын, электр энергиясы аба менен суудай зарыл экендигин айтып, азыркы абалына кейди. Ана свет жаны өчүп, бир ток коюп, ачып эмете берип, мына неберемин эмеси аппараты 3 аппаратта турат да неберем. Ошонун эмеси бузулуп калды, кислороддун аппаратычы. Свет өчтү, шарга алып жөнөйм. Свет өчкөндөчү, ал аппарат тынымсыз 3 аппарат, кислород азыр больницада да, городской больницада инфекционный да, ушу тяжелый болуп жатат азыр. Ушу тынымсыз эме кылабыз, свет өчтү, алып жөнөйм. Анан светке звонок кылам. Свет өчүп калды деп айтайын десем, даже светчилер эмесинен алышпайт. Звонок кылган телефонун албайт, занят басып коюшат, алышпайт. Кечеги да ошо 2 күн катарынан бир 5-6 саатта келди да. Анан айла жок, мен баламды шаарга алып түштүм да. Ошондо. Ошо шаарга алып түшүп, чыгып отуруп, мына дагы кесел кылып алдым шамалдарды. Эми больницада азыр. Ушундай проблема болуп атат да. Же тамак кыла албайбыз, же чай кыла албайбыз. Же баламы тамагын ысытып беришим керек. Оозунан эме ичпейт. Шлангасы бар неринде, гастростома. Ошол жеринен тамак эметебиз, блендерде эметип сайышыбыз керек. Көтөрө албайт аларды. Блендер сайып, али тамакты картошкалар деп шланга менен беребиз да тамакты. Вообще эме кылбайт, көтөрө албайт. Өчүп калат, балам ачка калат. Алай бир аймагындагы мындай абал менен жаңыдан кызматка келгенде шаар мэри Бакытбек Жетигенов жеринен таанышып келген, элге убада да берген. Андан бери деле 2 жылдай убакыт болуп калды. Мекеменин маалымат катчысы маселе быйыл сөзсүз чечилет деп билдирди. Жыл аягына чейин Алай бир эле эмес, Ош шаарында жаңы 1000дин тегерегинде мамыча орнотулушу ыктымал, деди ал. Бир эле мамычаны алып бергенден ал жерде ким орноштуруп берет, ким зымын тартып берет деген дагы маселелер болот экен да. Ошолордун баарын бир кылып туруп бергиле деп атат. Мына мамыны эле алып келип бердик, анан өзүңөр коюп алгыла же зымын алгыла деген маселе болбосун, бүт баарын ошол ким орнотуп берет, услугасы кандай болот, зымын ким алат, мамычасын ким алат, бүт баарын ошону комплексин иштеп чыгып туруп, бир бүтө турган кылып туруп жасагыла деген тапшырма берди. Азыр заявкалар бүтөрү менен толук канча дана керек, ошонун негизинде алынгандан кийин анан
жумуш башталат. Бирок канча каражат кетет, жумуш качан конкреттүү башталат белгисиз. Кызматташуу сунушу Ош электр тармактар ишканасына келе элек экен. Буга чейин эсиз жаткан Алай 1 кварталын бул мекеме 2023 жылдын декабрында өз карамагына алганын, бирок быйыл оңдоп түзөөгө каражат каралбагандыгын белгилешти. Биз ушул Алай 1 кварталындагы даректеги аба чубалгы, опоралар, мамычаларды биз баланска алган учурда биз 2024 жылда уже оңдоо жумуштарына түзгөн пландары уже бүтүп калган убакыт болуп калып, азыр 2024кө планга кирбей калды. Эми Кудайым буйруса, мына 2024 күзүндө 2025ке планга киргизебиз ошол даректеги объектилерди. Плансыз кээ бир жумуштар чыгып калса, ошол дарек боюнча биздин Сулайман Тоореттин оңдоо бригадалар барып жасап аткара берет. Анан азыр сиз айткан жерге жакыныраак болгон линияларды болсо тапшырма беребиз. Кичине ошо проводдорду аба чубалга кичине тартып, жерден кичине жогорулатып коюш боюнча. Сөзүңүз бар көрүнөт. Ал жерди көргөнбүз, бирок эми ал биздин баланста болбогон үчүн биз эч кандай иш-чара көргөн эмеспиз да. Ал биздин баланста эмес эле, ошондуктан бесхозун болуп жаткан. Адатта жергиликтүү бийликтен сунуш келсе, керектүү техника менен кызматкерлер акысыз кызмат көрсөтүп берет дейт Азамат Жамшитов. Бирок аймак Ош электр тармактар ишканасынын балансына өткөндөн кийин маселеге жергиликтүү бийликтин кийлигишүүсүнө мыйзам жол бербейт. Мындан улам Алай 1 кварталын электр энергиясы менен толук камсыз кылуу маселеси кандай чечилери белгисиз. Айыл өкмөт же мына Ош шаарында мэрия же УМС деп муниципальный собственность алар жашоочуларга жашоо үчүн жер бергенде алардын милдетинде кирген бул постановлениеде бар, канчанчы постановление эсимен чыгып атат, инфраструктурасын ошоло түзүп бериш керек. То есть айыл өкмөт же мэрия жашоого чек тарттыбы, электрификациясын алар өздөрүнүн бюджетинен куруп бериш керек. Тилекке каршы ошол айыл өкмөт же мына мэриялар жер тилкесин берип атат жашоо үчүн. Анан инфраструктурасына келгенде бюджетибиз тартыш жетпей атат деп или мындай частично аз-маздан эле жасап берип калганы калып кетип атат. Жок, азыр эми биздин баланска өтүп калды да. Биздин баланска өткөндөн кийин ал мэрия уже жоопкерчилик албайт. Эгер алардын балансында турганда, алар ошондой кылып акча бөлүп ремонтко жумшаса болот эле. Азыр алар жумшай албайт. Неден ал биздин баланска алар бюджеттен жумшаганга мыйзам жол бербейт. Буга чейин ал эгер мэриянын балансында турса, биз алар ошол объектиге акча жумшасак, ага да мыйзам жол бербейт. Ош шаарынын борборунан болгону 10 чакырым алыстыкта жайгашкан Алай 1 кварталында мурда орнотулган мамычалар деле талапка жооп бербейт. Бири чирип, экинчиси ооп түшөйүн деп калган. Демек комплекстүү мамиле керек. Бул эми жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги, анан абийириндеги маселе.